белек беринге болсо бериш керек. Мындай бир күтүүсүз белек даярдап анын тим эле кубанткың келсе ошону жасаш керек. Убагын кетирбейчи. Андан ошондо жүрөгүң ошону айтып атса, андан карманбай туруп ошону дароо убагында аткарыш керек да. А эгерде андай болбой, бир кайсы бир учурда андай болбосо деле кыйнап бир сөз айтып, өзүңдү кыйнап бир нерсе кылгандагы бул жасалма экени билинип калышы мүмкүн. Бирок эгерде ортодогу сезим ошондой бир гүлдөп турган сезим болсо, гүлдөп турган ортодогу бир сүйүү болсо бекем, анда жүрөк анда дайыма ошол нерсени мындай бир өтө узартпай жүрөк өзү мындай бир тыкылдатып турат да, ушундай кылып кой, ушундай депчи, мындай бир кандай десек, подсказка мындай шыбырап турат да, жүрөгүң шыбырап ушундай кыл, ушул жакшы, ушул жубайыңа жагат, же болбосо жолдошуң ушул жагат дегендей бир мындай бир билдирүү берип турат да. Ошону угуш керек да. Жүрөктү уга билсек, демек биз адашпайбыз да. Анан жогоруда айткандай эле мындай жөнү жок эле мындай бир мен күндө айтып турушум керек, же болбосо күнүнө 3 маал ушинтип турушум керек, же болбосо 2 күндө бир сөз айтып турушум керек, же 2 күндө сөзсүз белек беришим керек деп эле бир планга киргизип алып, анан ошону мындай бир формально деп коебуз, жөн эле баягы ооз учунан, же болбосо баягы каалооң аябай болбосо деле жасай бергендин өзү дагы аягы келип туруп бир мындай бир тескери жагына бурулуп кетиши мүмкүн да. Ошон үчүн баардык учурда жүрөгүң каалап турса, андан тартынбай туруп ошону аткарып баардык нерсе, сөздүн кыскасы баардык нерсе чын жүрөктөн, анан чын ниеттен болушу керек да. Кандай болгон учурда дагы.